Каракол шаарында кастинг болуп өттү бүгүн. Кастингке мына 1,5 миңдей кишилер келди. Кээ бирлер ушул очереттен улам жетишпей кетип калган учурлар дагы болду. Кастингтен жакшы балдар тандалган дагы учурлар болду. Кээ бирлер ата-энеси менен келбей, өздөрү келип алып, туугандары менен берип наразычылыктар да болду. В общем, бүгүнкү кастинг жакшы бүттү. Бул кастингтен эми 50 бала тандалып алынып, Каракол шаарынан жакшы детский фильм тартылат балдар үчүн. Анан калганыңар ойлобогула, биз өтпөй калдык деп. Өткөндөрдү дагы запасга коюп коебуз. Запасга коюп дагы экинчи кино тартылып атканда мындай кастинг кылбай туруп эле, ошол бүгүнкү өткөн кастингдеги өткөн балдар деле кайра набор кылып алып эле, кайра кино тартып беребиз. Балким ортодон кыска да ролик тарта турган болсок, ушул эле кастингке бүгүн өткөн балдардан эле кайра набор кылабыз. Чалабыз ата-энелердин номерине, телефон номер баарлардыкын алып калдык. Бүгүнкү кастингтен өйдө ылдый болуп, кемчиликтер кеткен болсо баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болуп атат. Мындан кийин мындай кастингтерде бүт баарын эске алып, тартиптүү жана алдын ала ойлонуп, жакшы өткөргөнгө башка областтардан дагы эми такшы алып калдык деп ойлойм бүгүн. Эми 50 бала өтөт бул. Эгерде сиздин балаңыз ушу кастингтен өтүп, биздин балдардан, кино тартчы балдардан чалып калса, значит сүйүнүңүздөр. Муну бардык эле бала өтө бере албайт бул кастингтен. Өткөн балдардын ата-энелери өздөрү спонсор болуп берип, жакшы видео тартабыз. Ата-энелер спонсор болуп берген акчаны, аны биз деле албайбыз. Аяка көп нерселер катышат: оператор, монтажер, режиссер, звукорежиссер, дагы толтура сценарист, дагы көптөгөн кишилер жасайт бул видеону. Бир эле кишинин колунан келбейт. Ошонун баарына айлык берилет, ошолорго баарына төлөп беребиз. Анан ошентип бир жашынакай балдар үчүн тарбиялуу, буюрса жакын арада кино чыгарабыз. 25-inde результат чыгат майдын. Анан балдардын толук түрдө каникулга тарагандан кийин Караколдон ата-энелердин жанында, ата-энелер биз видеого тартып атканда, кино тартып атканда ата-энелери жанында болушу шарт болот. Балким баласы суу керек болот, балким баласы дары ичип жүргөн болот. Ошонун баарын балдарын көзөмөлдөп, коштоп, балдардын духун көтөрүп жанында болуш керек болуп калат. Бүгүнкү кастингке келе албаган ата-энелер, значит кино тартып атканда да келе албай калат дегендей эле таарынбагыңыздар. Ошон үчүн ата-энеси менен келгендер менен буюрса мындан ары тыгыз байланышып иштешебиз деген үмүттөбүз. Каракол шаарында жакын арада башка област, башка шаарларда дагы ушундай кастингтерди өткөрүп, жашынакай балдар үчүн тарбиялуу кинолорду тартабыз. Бүгүнкү кастингке катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизден кемчилик кетсе кечирип коюңуздар. Буюрса дагы байланышып турабыз.